Ат үстүндө ойногон кыргыздын уулдары Ак Кула ат майданында атайын чоң бир ат оюндарына кам көрүп аткан экен. Анда сөз кезегин Мирбекке берели. Мирбек. Рахмат Чыңгыз ата. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Оюн талаасында улуу Ноорузга карата улактар тыш өтө кызуу жүрүүдө. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймагынан келген эң күчтүү балбандар ат салышууда. Азыркы алдыңкы аралыкта көрө жатарбыз кимиси жеңишке ээ болор. Бишкектеги Ак Кула ат майданында республиканын бардык аймактарындагы көк бөрүүчүлөр чогулушту. Аларды жааган жаандан кийинки жердин тайгактыгы же аба ырайынын улам өзгөрүшү тынчсыздандырган деле жок. Бардык күчтөрүн атаандаштарына чабуул коюуга жумшап, көбүрөөк упай топтоого аракет кылышууда. Мына ушул оюнга 19 команда келиптир да. Biz 19 komandаны bir жуманын ичинде ойнотуп, физически жетишпей калабыз деп 3 команданы алдык. 16 эле команда калтырдык. Ошол 16 командадан суурулуп отуруп, мынакей финалдын оюнун көрүп атабыз азыр. Көлдүн федерациясы жакшы деген үчүн командалар көбөйүп атат. Көлдө 12-16 команда бар экен. Негизичи. Ошондон отбор кылып отурушуп, bir команда алып келишти. Көлдүн федерациясына рахмат айтам. Көк бөрүүчүлөр Асан Казакбаевди мыкты оюнчу деп билишет. Ал бала кезинен атка жакын болуп өсүп, айыл ичинде болгон мелдештердин бирин дагы калтырчу эмес. Ушундан улам болсо керек. Азыр командадагы эң жакшы оюнчулардын бири деп эсептелинет. 1-2 ай мурун балдар чогулуп, ошо тренировка кылып, аттар тренировка кылдырып, өзүбүз тренировка кылып, ошентип машыгып жүрөбүз. Оюнчулардын талашына түшкөн улак же серке болот. Ал муздалып баш шыйрагы кесилет. Ата-бабалар илгертен эле ичинин кичине жерин жиреп, ичеги карнын алып, кесилген жер менен муздоосун бекем тигишкен. Ушундан кийин гана мал жандыгы оюн талаасына алынып чыгарылып, көк бөрү оюну башталат. Аттарды, улактын аттарын тапташ деген өтө кыйын. Семирип кеткен атты чуркашы да кыйын болуп калат. Булар суутуш керек. Аябай семиз аттын кыймыл аракети дагы жайрак болуп калат да. Оюнга 2 команда катышат. Алар ташталган улакты эңип алып, атаандаштарга тарттырбастан белгиленген маарага жетип, казанга улакты таштоосу керек. Эгерде казанга түшпөй калса упай берилбейт. Албетте көп упай топтогон көк бөрүүчүлөр оюндун жеңүүчүсү деп эсептелинет.